Это вот называется питьевой водой в Караколе, хотя на самом деле это техническая вода. Ее использовать для питья ну, просто невозможно. Азыркы күндө негизи өзүм үй бүлөм үчүн баягы из-под крана деп коебуз го, ал сууну ичпейбиз да биз. Үй бүлөмө сууну сатып алып ичебиз. Магазинден жанагы бутылированный суудан сатып алып ичебиз. 10 литрден мисалы бир жумасына 3 жолу же 4 жолу алган учур болот. 1000 сомдон ашыгыраак сомду ошо таза сууга өзүм сатып алып ичкенге ошону курутам. Мы покупаем вот такую воду, бутылированную. Это и есть питьевая вода, да? А нам хватает ее примерно на сутки, на 1,5, не больше. Такие фильтры мы тоже берем, но одной кассеты нам хватает примерно на 2 недели. То есть это 700 сомов в месяц. Ошо сууну ичпеш үчүн мындай таза сууну сатып алышат колунан келгендер. А келбегендер кайнатат, тундурат, ар кайсы мындай баклажкаларга коюп ар кайсы керектүү жагына кир жууганга өзүнчө суу, кол жууганга өзүнчө суу, ичкенге кайнатылып бир топ проблема туудурат экен. Мына ыпыр-сыпыр тунуп калганы. Жаандан кийин такыр көргүң да келбейт да мындай сууну. Чийки сууну ичкенде ич көбөт, адамдардыкы понос этет. Анан ошондойдо врачтар айтып калат, эч качан чийки суу ичпегиле деп. Демек таасир этет. Муну медицина кызматкерлери даана билет. Бул жерде турганыбызга 5-6 жыл болуп калды. Биякта 20дан ашык адамдар жашайт. Ошо суудан аябай кыйналып атабыз да, суу жок болупчу. Суу жок наркы кошунабыздан ташып иччүбүз. Мойка деле жаңы былтыр ачылды. Мойкадан ташып ичип атып, кышында суу чыкпай, бир аз эле убакыт болду, 20 күндөй болуп калдыбы. Бияктан суу алып ичип атабыз, бирок бир аздан эле чыгат, кээде суу чыкпай калат. Чыкса деле кээде ылай агат, түүнү ылай, чакан түүнү ылай болуп туруп калат. Курт-бурт болуп калат, аны сүзүп ичмейинче иче албайбыз. Үчүнөн болсо суу чыкпайт. Улам очередке коюп, бир чакадан очеред менен алып турабыз. Кирпич жууганда деле ошентип чака коюп коюп, улам тундуруп коюп, анан улам четинен алып очеред менен жуйбуз. Бүгүн сен жууба, бүгүн сен мен жуйын деп очередтешип соседтер. Бүгүнкү күндө көйгөй болуп аткан маселе ушул субат иштерин жүргүзүүдө биздин Каракол шаарынын таза суусун колдонуп, ошонун негизинде биздин суу жетишсиз болуп, биз көбүрөөк суу беренге аргасыз болуп атабыз. Ошонун негизинде анан биздин суубуз кичине сапаты ылдыйраак болуп калып атат. Себеби 20 000 куб таза суу чыгып аткан болсо, биз бүгүнкү күндө 60 000 кубка чейин беренге туура келип атат. Бул 3 эсе көбүрөөк берип калабыз. Ошонун негизинде анан суунун сапаты өзүн жоготуп атат. Биз азыркы учурда Европейский банк развития ФБР менен иш алып барып атабыз, проект жүрүп атат. Шаар калкына суу эсептөөчү счетчиктерди коелу деп атабыз. Ошону коюп бүтсөк, Кудай буйруса, суунун сапатын ачык алабыз деп үмүттөнүп турабыз.